Мен дагы сахнада анча-мынча айтып калчу элем, Жабирейил окугандарымды айтам дейм, билгендеримди ойманган чыгарайын. Жабирейил периште жаралганда өзүнө көрүп аябай шүгүр кылып, Алла Таалага кайрылып, "Ey Алла, мени ушундай сулуу кылып жараттырсың. Акыретке чейин, кыяматка чейин мендей сулуу макулук дагы жаратасыңбы?" дегенде Алла Таала жок дептир да. Жок десе, деп анан 80 жыл намаз окуган экен, ибадат кылыпчы, сүйүнүп ушунчалык жаратканыңа деп, "Ey Алла, мына сага мен шүгүр кылам" деп 80 жыл бир буту менен намаз окуган деп угам да, 40 жыл бир буту менен 40 жыл анан окуп, ана кайра Аллага кайрылып, "Ey Алла, кыямат күнгө чейин меникиндей чырайлуу намаз окугандар болобу" дегенде, "Сенин намазың жакшы, бирок бир ошо бизде айтат экен да, Мухаммед деген пайгамбар болот, ошонун эң акыркы үммөттөрү келет, ошолордун чокуп эле окуп койгон 2 рекет намазына сенин намазың жетпейт" дептир да. Көрбөй. Көрбөйтүр. Ал көрүп атат да. Жетпейт дегенде тиги Жабирейил түшүнбөй калып, "Ey Алла, сен кадыр затсың, сен улук затсың, сен жалгыз затсың. Бирок мен баягы түшүнбөй жатам. Сен адилеттүүсүң. Сен адилеттүүсүң, бирок мен түшүнбөй жатам. Эмнеге мен 80 жыл намаз окусам, я кандай болуп атат? Эмнеге алар чокуп эле окугон 2 рекет намазы меникинен ашып кетет" дегенде, Аллах Таала айткан экен, "Ey Жабирейил, сен мени көрүп намаз окуп атпайсыңбы? Алар пайгамбар Мухаммедтин үммөттөрү мени дагы көргөн эмес, пайгамбарын да көргөн эмес. Ошолор бизге ыйман кылып, окуган чокуп эле окуп койгон 2 рекет намазына сенин намазың жетпейт" деген экен да. Ошон үчүн карачы, кагылайын бир туугандар, бизде кандай чоң мүмкүнчүлүк бар. Ой чачырап, фикир чачырап окусак дагы биздин намаз Жабирейил периштенин 80 жылдык намазынан бийик болгондон кийин бизден өткөн бактылуу пенде, бизден өткөн бактылуу үммөт барбы? Анан дагы 11 айдын кандай жашасаң ошондой жаша карап туруп Аллах Таала, могул айды пайдаланып калчы" деп ушул орозо айын бергенди кандай пайдаланып атат болдук экен. Шыгылып Алла Таала, бирок жакшы, бирок мен жакшы жагын айткым келет. Орозо кармагандардын саны жылдан жылга көбөйүп, орозо кармабагандар мындай өздөрүн ыңгайсыз сезип баштаган жашоо келип атат да. Туура. Коом, баягы коомдор ар кандай бөлүнөт да. Мисалы, бир дары көрүп ээрчип ыйманга келет деген да. Элди турап анан ыйманга келет депчи. Ошол баягы 50%-тан ашык адам ыйманга келип, сиз айткандай баардык орозо кармап, караса эле топунду кийип алышып эле тиги мешитке таравихке чуркап, анан битир эмени берип коюш керек эле, анан садаканы берсин чуркап жүрүшөт, зекет бериш керек да. Анан ошону карап туруп, анан баягы калган бир дар коом өзүнөн өзү Кудай буйрса иншалла келет. Бирок ошол убакта баягы сүрөдө айтып атпайбы Аллах Таала, качан мындай топтоо менен дейт да. Топтоо менен динге келет депчи. Ошол убакта Аллага сен шүгүр кылгын деп. Мындайча айтканда биз киргизип атабыз динге, биздин мээнетибиз менен кирип атат деп айтып албагыла деп атат да. Топтоо менен адамдар кирет дейт да. Ошондо айткын Алланын бул мындайча айтканда кудурети, Алланын ошондо шүгүр келтир деп айтып атпайбы. Ошон үчүн биз эми азыр шүгүр келтиришибиз керек да. Адамдар топтоо менен исламга келип атышат. Мындан бир мен бала кезимде эле мындай нерсе мындай такыр эле жок болчу да. Мен көп айтам, мына бир киши бүткүл коомдун оң же тескери кетишине жооп берет да. Башкача айтканда падыша жооп берет. Ошол коом оң кеткенде да, тескери кеткенде дагы жоопкерчилик. Кандайча? Мисалы, бир эле пайгамбарыбыз келди дагы, мына кыяматка чейин бүткүл үммөттү тикелеп койду. Түз жолго салып койду. Бузулуп калган элди оңдоп койду. Бир эле пайгамбарыбыз бир киши. Бир эле Ленин келди дагы, оңдолуп калган элди 70 жыл атеист кылып койду. Бир эле Ленин келди дагы атеист кылып койду. Ошон үчүн ошол коомдун башына келген адамдар да көп ойлонуш керек да. Мен ушул элдин бузулушунабы же оңолушуна себепкер боломбу деп көп ойлонуш керек да. Тарых муну таасын далилдеп турат да. Тарыхта өтө көп мисалдар бар. Мен көп мисал айтам. Мисалы, ошол эле Осмон империясын түзүп койду да. Түрктөр да биздин кыргыздарга окшоп эле уруу болуп чабышып аткан да. Анан бир эле киши келди дагы бүткүл империяны бириктирип, чоң империя кылып, анын аламга дин тарашына себепкер кылып койду түрктөрдүчү. Бир эле Чыңгыз ханды караңыз. Бул уруу болуп чабышып аткан монголдун башын бириктирип туруп, Дүйнөнү басып койду. Дүйнөнү басып коркутуп титиретип койду. Бир эле Чыңгыз хан. Монголдорбу? Жок, Чыңгыз хан. Бир эле Манасты караңыз. Биягы Энесайы, биягы тиги Арал, биягы Каспийге чейин, бул жагы Уралдан тиги жагы Бейжиңге чейин бүт империя түзүп койду. Бир эле Манас. Кыркчора түскөн жок аны. Манас Кыркчорону жоголтуп койду. Ооба. Манас өлгөндөн эмне болду? Тарап, чачырап, Семетей келгенче канча кыйрады кыргызчы.
Ошон үчүн бийлик башына АВК келген көбөштөр адамга мүмкүнчүлүк АВК көбөш талкалап салып атпайбы? Бирок ар нерсен болуп турат экен АВК көбөштөр. Азыр бизде АВК көбөштөр пикет уюштуруп чыгып атат. Бар АВК көбөштөр азыр деле бар. Ал кыямат кайымга чейин болот. Улан эреткен. Улан өрөт. Бул эч качан Пайгамбарлардын ордунда да болгон мындай нерсе. Адам жаралгандан бери Адам алейхисаламдын эле эки баласы мушташып кетип атпайбы? Абыл кабылдар, Бирөөсү Кудай жакка, бирөөсү тескери жакка. Ошондон баштап эле кыяматка чейин боло берет эми. Бул эми жашоо ушундай кетет деген негизде программа экен да, Кудайдын программасы экен.